Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мына жыл башталып, кайра эле ушул Бишкек шаарындагы ыш маселеси, смог маселеси. Алмаз Акунжанович, бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга тыйыны да бөлүнүп берди эле. Бирок бүгүнкү күндө кайрадан эле мынакей абдан орчундуу маселе болуп атат да. Себеби дегенде биздин элибиздин эң керектүү бул ден соолугу да, эң баалуусу. Ошон үчүн ушул маселени дагы бир дыкаттуу карашыбыз керек. Мынакей акыркы мынакей күн суукка байланыштуу абдан баягы шкаласы көтөрүлүп кетти деп элдердин баардыгы соц тармактарга жазып атат да. Биз Газпром маселеси келгенде, Газпром жетекчилери келгенде ушу маселени көтөрүп атабыз. Бирок мынакей жаңы конуштарды киргизип атабыз деген отчетторду берип атат да бизге. Бирок бул жылыш болбой жатат. Алмазбек Акунжанович, муну дагы бир тактап, бир көрүп, бир мындай катуураак бир тапшырма берсек жакшы болот эле да. Бул биринчи. Экинчи маселе бул ыш маселеси деле Бишкек Ошто эмес, мынакей Талас шаарыбызда дагы, Талас областында дагы региондордо мына каптап баштады да. Биз мынакей канчадан убактан бери айтып келатабыз, мына Талас областында Аманбаев айылында газ бир 800 түтүн үйгө абоненттерибиз бар деп. Ошол Аманбаевдан Талас шаарына тартып келиш үчүн 92 чакырым жолду газ кошойлу Талас шаарына чейин деген. Бул ушундай маселелерди чечсек, ыш маселесин жеңет элек деген ойдомун да. Алмаз Акунчан дагы бир дыкаттык карап, ушу Газпром жетекчилиги менен биргеликте экология министрлиги менен чакырып бир ушул жагынан бир күрөшпөсөк болбойт. Себеби дегенде мына канча деген биздин жарандарыбыз ооруп атат ушунун аябынан. Канча деген астма болуп атат, бронхит оорулары менен ооруп атат. Бул биздин элибиздин бул келечеги. Ушуга бир дыкаттык көңүл буруп коюңузду суранам. Кийинки жыйындарга бир атайын уюштуруп, бир протоколдук тапшырма берип, ушул маселени боюнча кагаз түрүндө жооп берип, жалпы жыйынга алып чыгыңызды мен өтүнөм, Алмазбек Акунжанович. Рахмат сизге.